саламатсызбы? Сиз мугалимсизби? Ооба, мен мугалиммин. Бул менин лицейим. Алтын уям лицейимден канат күйлөп, заманбап билимдин алтын уясы болгон Ош мамлекеттик университетинен билим алып, азыркы учурда жаш муундарга билим берип келемин. Мугалимдик бул менин кесибим эмес, бул жашоомдун маңызы, чеберчилик, капысынан келген ийгилик. Мугалимдик бул терең изденүүчүлүк жана түйшөлүүлөр. Ооба, мектеп мугалими жогоруда айтып өткөн ойлордун үстүндө турган, балдарды жүрөгүнүн толтоосуна сактаган, опол тоодой эмгектин үстүндө жүргөн инсан. Мугалим кандай улуу, кандай ыйык сөз. Кесиптердин төрөсү болгон мугалимдик кесипти тандоомо себепкер Чыңгыз Айтматовдун дүйшөнүндөй ары чыгармачыл, ары жөнөкөй, ары түйшүкчөн агайым Сабыр Козубаев десем жаңылышпайм. Билим берүү тармагында окуучуларды химиялык эксперименталдык маселелерди чыгарууну үйрөтүү жана жогорку окуу жайларга даярдоо деген максатты ишке ашырууда чыгармачылык изденүү менен иштеп келем. Айта кетсек, сабакты эффективдүү өтүү үчүн сабакты баштоодо жана уюштурууда күтүлүү дарагы, баарлашуу семинары, бумеранг, ойлонгула түгөйлөш иштегиле ой бөлүшкүлө, химиялык диктант, экспресс тест ыкмаларын жана сабакты жыйынтыктоодо жазуу түрүндө жооп, бүгүнкү күндүн сөзү, билим океаны, дидактикалык усулдардан бир сөз менен, заттар бийлейт, концептуалдык таблица, максатты чагылтуу, өзүн өзү контролдоо баракчасы, жоопторго аргумент берүү, сабакты өздөштүрүү индекси сыяктуу материалдар аркылуу жандуу, көргөзмөлүү, жугумдуу сабак өтүүгө аракет кылам. 17 жылдык эмгек чыйырымда окуучулардын предметтик олимпиадасына да бир топ ийгиликтерди жараттым. Таланттуу окуучулар менен биргеликте бир топ долбоорлорду иш жүзүнө ашырып келүүдөбүз. Тарых жана маданият жылына карата Кудай Таалам мээримин төгүп, кут тартуулаган касиеттүү Кадамжайым аттуу долбоорду биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз республикалык жана эл аралык илимий техникалык сынактарда Кыргызстандагы балдын концентрациясы деген темада долбоор жактап, Малайзия өлкөсүндө Асамидинов Камалыдин, Алмазбек уулу Темирбек коло медалына ээ болуп кайтышты. Лицейден билим алып, химиянын сырларын үйрөнүп чыккан окуучуларым бүгүнкү күндө Кыргызстандын жана чет өлкөлөрдө билим алып, эмгектенип келе жатышат. Билим берүү менен эле чектелбестен 17 окуучунун жетекчисимин. 17 түрдүү мүнөз, эркелик, өжөрлүк, сабырдуулук, айкөлдүк бар. Менин ар бир окуучуларым келечекте чыныгы инсан болушун каалаймын. Учурда өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам программасынын алкагында лицейде жүргүзүлүп жаткан иштерге өз салымымды кошуп, бел болчу билим, из калтыруучу илим деген ураандын астында иш жүргүзүп келе жатабыз. Окуучуларга билим берүүдөн сырткары коомдук иштерде химия биология усулдук бирикмесинин жетектөө менен бир топ алгылыктуу иштерди, декада, семинар тренингтерди жүзөгө ашырып келүүдөмүн. Жалпы лицейдин педагогикалык жана техникалык кызматкерлеринин укуктарын коргоодо жана эмгек тартибинин сакталышында эмгекти коргоо комиссиясынын төрайымы катары маанилүү иштерди аткарып келе жатабыз. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарда табиятынан назик, акылдуу, талапчан, чыгармачыл изденген Кадамжай райондук лицейинин химия мугалими Султанова Кыздаркан Абдрахмановна.